Бул жолкусунда Сай айылына сапар тарттык. Сайда менин атамдын бир тууган эжеси жашайт. Анда эмесе кеттик. Атам эрте каза болсо дагы, бирок апам атамдын бир туугандары менен дайыма мамиледе болуп келген. Ар жайкы каникулда бизди апам сиңдим экөөбүздү атамдын туугандарынын үйүнө жиберет болчу. Тууганчылык менен мамилени үзбөй, мамиле кылып, зыярат кылып турсаң, бул өтө чоң сооп иш экен. Жана ата журт менен дайыма мамиледе болуп туруу. Атанын туугандары бул сенин бир туугандарың сыяктуу экен. Айылга келип балдарым ушунчалык жыргап калышты. Абасы таза, суусу тунук, тандырга жабылган нан. Жакы каникулдарда балдарды сөзсүз айылга алып келип туруңуздар демекчимин. Ошондо тиригилик кандай экенин түшүнүшөт. Шаарда чоңойгон балдар булар кара жумушка жок болушат. Анткени шаарда даяр условиялар бар. Ал эми айылда чоңойгон бала кандай десеңиздер, алар эртеден кечке оокат менен алек болушат. Эгин тигин малдарды карап, жайлоого барып, койлорду карап, иши кылса өтө оокатка тың келишет. Анан аларга фитнестин деле кереги жок. Ой, ошентип Сай айылынын кооздугуна төбөй кайра тоолорду видео сүрөткө тартып ушунчалык тоолорду сагынып калыптырмын. Кечкиге бизче айтканда амма дейбиз. Аммам сонун кылып аш демдеп берди. Аны жеп сүйлөшүп отурдук. Анан эртеси күнү Айгерим сиңдим келиштирип дымдама кылып берди. Бул жагы ресторанский болуп кетти. Өлө балдарым жыргашты. Пицца десе пицца, арбуз, дымдама, иши кылса баардыгы натуралдуу. Ошентип жыргап, черибизди жазып, айланып, эс алып, чыныгы мейман болуп кайттык. Аммам өзүнүн советтерин берип, китептерин окуп, анан аммамдын көйнөгү менен камзелин кийип алып, ошол жерде Сайдын кооз тоолорун сиздерге көргөзөйүн деп фотосессия кылдым. Билбейм, мага тайэнемдин, тайэжелеримдин, аммаларымдын көйнөгүн кийген мага өлө жагат. Аябай стильно кийинишет да. Мындай кооздукту камера аркылуу жеткире албадым, бирок аракет кылдым. Алма бактары да бар экен, өтө кооз экен. Кышындасы бул 1 миллионго жакын акча болот экен, элестетиңиздер. Ошентип бизди жолго узатты, бизди болсо автовокзалга таштап койду. Ошентип балдары менен Айдеркен шаарына дагы кирип келдик. Негизи Сай айылынан чыккан таланттуулар өтө көп экен. Ырчылар, актриса, актерлор дагы. Чоң рахмат, рубрикам пайдалуу болду деп ойлоймун. Эмиги сериябыз Баткен шаарына. Үмүтүм сагындарга батып